Бүгүн P деген каткалам үнсүз тыбыштар менен аяктаган этиш сөздөргө чакчылдын ып деген мүчөсүн туура улаганды үйрөнөбүз. Булар кайсыл сөздөр? Мисал үчүн, акча табып алдым деп жазгандар жана айткандар арабызда абдан көп. Бул таптакыр туура эмес. Себеби табып деп айтпайбыз. Туурасы акча таап алдым. Эмне үчүн? Себеби тап деген этиш сөзгө чакчылдын ып деген мүчөсүн жалгаштырганда бул тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурап таап деп айтылат жана жазылат. Кийинки мисал: ит кабып алыптыр туура эмес. Туурасы ит каап алыптыр. Эшикти жабып койгула эмес, эшикти жаап койгула. Бала чана тебип жатат деп айтпайбыз. Бала чана тээп жатат. Же болбосо дыйкан үрөн себип жүрөт эмес, дыйкан үрөн сээп жүрөт. Андан кийинки мисал: баланын бетинен өбүп кой эмес, баланын бетинен өп кой деп айтабыз жана жазабыз.